Достор, биздин Dream Journey компаниясы ар кайсы саякаттарды уюштурат. Өзүңүздөр билесиздер, биз Килиманджарого барабыз, Гималайга барабыз, тоолорго барабыз. Биздин турларыбыз башка турлардан айырмасы бир эле. Биздин турлар активдүү турлар. Активдүү турлар деген биз көп басабыз, трекинг кылабыз, тоолорго чыгабыз, айрым чокуларга чыгабыз. Албетте бул профессионалдык деңгээлдеги чоң, кыйын, татаал чокулар эмес. Бул кадимкиле ар бир адам баса ала турган, активдүү жашоо жүргүзгөн адам баса ала турган жолдор менен активдүү жүргөн турларды уюштурабыз. Ошол турдун алкагында биздин Dream Journey компаниябыз, биздин тайпабыз азыр Жапониядабыз. Жапонияда азыр Токиодабыз. Токиодон келип биздин фильмибиз башталып жатат, достор. Токио Жапониянын борбору. Ал эми биздин трекинг турубуз болсо, Токионун эң чоң жери, эң бийик чокусу бул Фудзияма тоосуна чыгабыз. 3700 бир канча метр бийиктикке. Ошонун баарын биз тартмакчыбыз, көргөзмөкчүбүз. Эгерде башка деги эле турлар кандай өтөт кызыксаңыздар, YouTube каналдан биздин Илим Карпеков деген каналыбызды карап көрсөңүздөр болот. Ошол жерде Эверест боюнча дагы, Гималай боюнча дагы, Килиманджаро боюнча дагы, башка биздин турлар боюнча дагы видеолорду көрө аласыздар. Ал эми Жапонияны тааныганы кеттик. Бул турда биздин тайпабыз Жапониянын 7 шаарын көрөт. Албетте биз Фудзияма тоосуна да чыгабыз. Фудзияма тоосуна жөн эле чыкпайбыз. 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүндө ошол жерге чыгып, Кыргыз Республикасынын Кыргыз элинин желегин көтөрмөкчүбүз. Биздин турларга катышсаңыздар болот, ылдый жакка комментарий кылып, же болбосо бизге түз жазсаңыздар болот. Кеттик анда. Японияга чогуу биз менен саякат. Токиодо деги эле Жапонияда бирден бир өзгөчө болгон жери бул кулак укпагандарга, көзү көрбөгөндөргө, деги эле азизтерге, деги эле майыптарга өтө ыңгайлуу шарттарды кылыптыр. Аркамда караңыздар, тетиги жерде жол чырагы. Эки сызыкча көрдүңүздөрбү? Улам жоголуп кетип атат. Бул көзү көрүп, бирок кулак укпагандар үчүн. Ал эми уксаңыздар, бул жанагы кукук деп атат. Бул көзү көрбөй, кулагы уккандарга экен. Жолдон өтүп атканда. Ал эми жолдо көрдүңүздөрбү? Көзү азизтерге атайын жол көрсөтүлгөн. Биягынан тиягына. Кыскасы, аларга аябай жакшы шарттарды бардык жерде кылган. Бул жолдон өтүүдөн эле эмес. Деги эле тамак аш жайында, дааратканасында кайсы жакка барбасын. Аны бул видеодон барыңыздар чекесинен көрсөңүздөр болот. Дагы бир өзгөчөлүгү Жапонияда мындай экен. Эгерде сенин унаа сатып аларда унаага, парковкага өзүңдүн ордуңа уруксатың жок болсо, же болбосо парковкаң, кыскача айтканда парковкаң, машине унаа токтотуучу жайың жок болсо, сага машине сатканга болбойт экен, унаа сатканга. Булар ошентип деги эле тыгын менен, деги эле орунсуз жөн эле обу жок машине ала бергенден ошол менен күрөшөт экен да. Айтор андан дагы айтор башка дагы чараларды да көрөт экен, жолдору дагы аябай кенен экен. Тыгынды азырынча көрө элекпиз. Бардыгы аз машине дей, бирок өзгөчөлүгү мындай. Toyota биздин улуттук машина сыяктуу болуп калган да, Toyota маркасы. А бул жерде болсо, эми Toyotанын мекени бардыгы Toyota. Мен Кыргызстанда эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири бул дааратканалар. Дааратканаларды эми биз маданияттуу айрым эле пайыз адамдарыбызда колдонгонду билебиз да. Калгандарыбыз итибиз чыгарып, ошол дааратканадан маданиятыбыздын деңгээли кандай экенин биз көрсөтүп келебиз. Бардык жерге барганда, Европага барабызбы, Америкага барабызбы, же башка бир өлкөлөргө барганда мен эң биринчи дааратканасына карап, анан даараткананын ошонун таза болгон абалын, башка жерин карап, анан ошондон
алардын маданияты кандай экен, адамдын деңгээли кандай экенин көрүп дайыма айтып келчү элем да. Ал эми Жапонияда болсо башкача экен. Мисалы мен Кыргызстанда дайыма мынтип айтып келчүмүн. Даараткана акчага болуш керек, бекер болбошу керек. Анан себеп дегенде анын баарын бирөө тазалап, зыңкыйтып карап туруш керек деп дайыма айтып келем да. Эми бизде барыңыздар эле билесиздер, даараткана чоң маселе. Жапонияда болсо даараткана өзгөчө мындай орунда турат экен. Көрдүңүздөрбү, могул даараткана. Жакшынакай кооз жерде турат. Баардык дааратканаларын карап келдик. Кайсыл жагында экенин баарын көрүп атам. Бүт баары таптаза экен. Укмуш, эми дааратканалары бир мындай кичинекей мини дворец сыяктуу экен да, кичинекей мини сарайдай эле экен да, ак сарайдай. Ансыз келгенси бул жерде баары бекер экен. Бирок бекер болгону мен эмнеге бекер, мунун баарын сакташ, караш абдан кыйын да татаал десе, булар болсо ушу салт боюнча бекер болуп калган экен да. Жапонияда биздегидей болуп мал көп эмес экен, мурда дагы көп болбоптур. Анан баягы биз удобрение кылып жана кыктарды себебиз го жерди байытканы. Эгерде кыктарды сепсек, бул жерде адам баласынын ушу калдыктарын, ошо дааратканалардан алып калдыктар менен анан булар удобрение кылыш экен да. Ошентип бир учурларда ушул аябай жардам берген экен булардын ошо айыл чарба багытына. Ошо эрекиге мындай арнап, ошол эске алып, ошого ыраазычылык катары Жапонияда даараткананын баардыгы бекер экен. Албетте бул мындай абалда кармаган бул өтө кымбат, бирок ошентсе да ошентип кармап келишет экен. Can you make one more, please? One more, yeah. One more. Карагыла, достор. Могул аз карагыла жазып атат. Бул киши болсо эми машинка менен жазып атат. Бирок эмне дебейсиңерби? Көрдүңөрбү, жазады. Бирөөнү мен Эрага да берип атам. Ысык. Азыр келсеңиздер. Достор, балыктын түрүн көрүп атасыздар да. Балыктардын түрүн көрүп атасыздар, анан булар эми балыктын арасында жашашат да. Булар балыкты майдалап, момдай чайдай кылып, пакетик кылып, анан биз болсо чайды мынтип ысык сууга малабыз го. Булар так гана ошондой кылып, ысык суу кылып, ошол эрекеге чай кылып малсаң эле, бул балык экен. Балык шорпосу болуп калат экен. Балык шорпосу. Мындай коркосуң го баягы эми кандай даамданып калат четиңде болупту. Бирок аябай сонун экен. Жанагы биздин эле ухадай болгон, бирок балык шорпосу анан өзүңүздөр көргөндөй туп-тунук чайдай. Карасаңар эми булардын жашоосунун, маданиятынын дагы бир бөлүгү. Негизи бизде баягы ушундай монастырга, храмдарга, чиркөөлөргө кирип баштасаң эле кыйкырып өкүрүп баштайт да көп. Сен деген мусулмансың, анан мындай кылбашың керек, тигиндей кылбашың керек. Эми бул сыйлоо да, буларды сыйлоо. Храмдарга барганда, башка жерге барганда булардын сыйынган, ыйык болгон жерине барып, булардын сый урматын кылып койсо, анын эмнеси жаман. Мен азыр каалоо жазып атам. Ушинтип каалоо жазып коюп койсоң, ишке ашат имиш. Анан канчалык деңгээлде ишке ашат, ашпайт эми ал. Тилек да 29 дейт, 29 09 25-жыл. Эми муну алат экенсиң. Мунун баары бекер, акчасы жок. Кыргызстан менен Жапон элине түбөлүк тынччылык кааладым. Анан биз тоого келгенде Фудзи тоосуна аман эсен чыгып келип туралык деген каалоо жазып койдум. Баарыбыз түгөл чыгып турсак, Жапон менен Кыргыз эли ынтымактуу болуп турса, анан жаманбы? Анан бул жерге кыргыз тили,
кирип турса бул жерде дагы анан могул жерде карагыла могул дүйнө жүзүнөн келген каалоо тилектер. Орусча, англисче, ар кайсы тилде бар, кыргыз тилде да бар, бул жерге салып коет нерсени. Анан муну алып туруп бул жерге илип коюшат экен. Балким биздикин да илип коет. Бул жердин ишенимин карагыла. Булар машинесинде кыргыздарга окшогон эле жана машина ырымдайт го. Машина жаңы алганда жапондор келип, машинесин ырымдап кетишет экен. Машинеси менен тигил киши келет экен, тигил жакка. Ал жерде бир ырым эрежелер бар экен. Анан ошону бар бири ырымдап кетет экен да. Бул киши кирбейби билбейм, бирок жаңы эле башка унаа кирип, бул жерге кирип, бирдекени кылып, машинесин ырымдап, анан чыгып кетти. Ушундай. Эми азыр мен мусулман болгон көрүүчүлөрүм да кыйкырып чыгышат, жокчу, бул ишеними. Силер дагы мисалы бир ишенимиңер бар да. Биз мусулмандар Аллага ишенебиз, ошентебиз. Буларда эле ушундай ишеними бар. Мен мындайды көргөн эмесмин. Азыр эле көрүп атам. Кичинекей чочконун балдарын, торопойлорун алып алып, монтип акча табышат экен. Бул торопойн эмес, могу жерде имараттын бардыгы ар кайсы кабатында ар кандай жаныбарлар бар экен да, жана капибара да бар экен. Ал жака карта менен албайт экен, акча наличный акча деди. Азыр бияка кирип көрөбүз азыр. Вот. В общем, акча табуунун да өз жолу бар экен, көрдүңөрбү? Минтпегиле, тиңиппегиле эрежелери бар экен. Анан колдун баарын обработка кылышты. Микроб киргизип албасын деп. Силер чочко деп жаман көрөсүңөр. Excuse me, can we go? What about it? Okay, please step forward. Your parents here. Мындай жабылат экен. Excuse me. Don't leave the Не кылыш керек экен? Көтөрбөш керек экен, Охо. Достор, мына ушундай. Ушинтип дагы акча табышат экен, көрдүңөрбү? Могу торопойлордун баарын алып алат экен, торопойлор көп. Монтип келет экен. Булардын бул терапия сыяктуу окшойт да. Булар жапондор жешет дагы экен, ойношот дагы экен. Таң отурайындар. Монтип жаап коет экен да. Жаап койгон себеби мен түшүнгөнүм буларга энесиндей окшойт да. Эне деп ойлошот окшойт да. Анан ошон үчүн жабышып кетишет экен. Тамак деле бербейт экенсиң. Анан монтип келип кичинекей да булар эми баягы эне карап ушинтип кетишет экен да. Мени харам деп өлкөгө киргизбей койбогул, анан макулбу, муну силер үчүн тартып атам, ушундай бар экен деп. Ушундай жуунам анан аябай. Мен арканда туруп акырын айта берейин сиздерге. Жапония эркин өлкө. Бул жака чет өлкөлөрүнүн, батыш өлкөлөрүнүн, Американын таасирлери абдан көп. Аны сиздер кинодон, документалдуу тасмалардан, YouTube'дардан сиздер көрсөңүздөр керек. Анан могул секс шоп, секс дүкөндөр, секс кызматы расмий тыюу салынган менен, бирок секс кызматтары ээн эркин. Секс кызматы болгондо эми анын майда чүйдөсүнө чейин айтпай эле коеюн, бирок мындай кенен эле эл журт кирип, кенен эле эл журт чыга берет экен. Бул дагы Жапониянын бир өзгөчөлүктөрү, могу Шибуи району деп коет экен. Караңыздар, эми Шанхайга окшогон жер да баары. Муну да келип көрүп кетсеңер болот. Негизи жалпысынан Жапония жалпысынан эркин экен. Жүргөн тургандары дагы, тамак ичкендери дагы, бирок башка жери бар. Бардыгы өтө кымбат.
ар бир чарчы метр 10 миң, 100 миң, миллион долларга чейин барган жерлер бар экен. Ал эми жапондордун рационалдуулугу, ыраттуулугу бизге кыргыздарга жакпайт. Себептен булардын батирлери, туугандар, жалпы көбүнүн батирлери 11 чарчы метрден башталат экен. Элестетсеңиздер, батирде 11 чарчы метр. Бизде керек болсо Кыргызстанда 11 чарчы метрлүү батирлер жок. Бизде бер жагы эле бир мен билгенден 25тен башталса керек. 30га жакын чарчы метрден башталат. А буларда 11ден башталат экен. Элестеткиле, ошондо момундай эле болгон жерде туалети да бар, ашканасы да бар, душу да бар, жата турган жери да бар. Ушундай рационалдуулукта, ушундай шартта жапондордун көпчүлүгү жашашат экен. Ошондон улам да, ошондон кыйналган, кысталгандан улам бул жерде өзүн өзү өлтүрүү, суицид дагы абдан көп экен, достор. У нас люди в кофейне жалуются, что местные, да. У него случился сердечный приступ, но собака еще 9 лет приходила и встречала своего хозяина. Это профессор он был, да? Да. Профессор Хаде Сабура. Люди заметили эту привязанность и еще при жизни собаки установили этот память. Еще при жизни. А что с собакой стало потом? Собака умерла от сердечной. Азыр Токионун ортосундабыз. Сиздер Токио дегенде эле телевизордон диагонал болгон адам өтүүчүлөрдү элестетесиңер. Туурабы? Себеп дегенде ошол эле көрсөтөт. Бир учурда 1000 деген киши, 1000 болбосо да 100 деген киши ошол жолду өтөт. Ушул жол тетигил жерде, бирок мен аркамда турган тетиги итти көрдүңөрбү? Тети жерде иттин айкели турат. Бул ит баягы биз билген Хатико. Бул Хатикону биз орусчадан багы бул Голливуд тартып, андан кийин бизге орусча которгон, биз Хатико деп ал итти билип, ошого окшогон породаны көргөндө дайыма Хатико деп айтабыз го. Көрсө, японча бул Хатико эмес, Хачико экен. Хачико, мына билип алгыла, Хачико. Анан эми карагыла, момча эл бир күндө 1000 деген, ал эми бул жерде миллиондон ашык кишилер болот дейт. Айрым учурда 24 саатта 2 миллион киши ушул жерден өтөт дейт да. Ошонун баары могул жерге туристтердин баардыгы келип, тигил жерге туруп, жөн эле айкел менен барып сүрөткө түшөт экен. Көрдүңөрбү? Бат-бат тынбайт. Кезектери тынбайт. Баары кармашат. Себеп дегенде бул Хачико деген ит ошол жанагы адамга болгон берилүүсүнүн символу болгон да. 1923 жылы ушул ит каза болгон экен ушул жерде. 1923 жылы. 2 жыл мурун бул жерде ушул иттин өлгөнүнө 100 жылдыгын белгилешкен экен. Бул Хачиконун белгилүү болгону, мунун ээси профессор, сиздер кинодон деле, интернеттен деле көрүп алсаңыз болот. Ушул жерге келип бир учурда, ушул метродон биз азыр чыктык, метродон келип анан метрого түшүп кетишкен, ит болсо ушул жерде күтүп профессор ээсин. Анан тозуп алып анан үйүнө барыш экен. Бир күнү ошол экил профессор бул жерде жүрөгү кармап каза болуп калат. Бирок каза болуп калгандан кийин ушул Хачико деген ит, ошонун ити 9 жыл ушул жерге келип жатып, күнүгө жатып, профессор өзүнүн ээсин күтүп, анан күтпөй келбей калганда кайра үйгө кетип 9 жыл ошентип жүрүп, ушул жерден каза болгон экен. Ошон үчүн бул Хачико жөн эле ит эмес, жанагы орусча айтканда символ верности болуп калганда, берилгендиктин символу болуп калган. Мынакей, ошол Хачико. Эми бир эле айкел, карагыла, Канча деген кишини көрдүңүздөрбү? Биз азыр ушуну тартып бүткүчөктү, ашып кетсе бир 3,5-4 мүнөт сүйлөдүм. Канча киши ошол жерге барып сүрөткө түшүп атат, кезек тынбайт экен. Аны бул жерде болсо эми борбор, бул жерде карасаңар, бул борбордо болсо күнү түнү эл тынбайт. Азыр мен барганга аракет кылып көрөйүн.
жетебизби эр экөөбүз жетпейбизби бирок элдин баары биздин жигиттер дагы келип атышат, жүгүрүп барып атышат. Биз дагы барып кармап коелук да. Кетер замат бара калалык. Кеттик. Маке, ырымдап качкого дагы тийгизип койдук. Эми бул иттен үйрөнөлүк көбүбүз. Мына биз болсо Жапониянын эң бийик тоосу вулканы болуп эсептелген Фудзияма. Фудзиямада кадыр түндө, Фудзияманы биз Фудзиямада кадыр түндөн билебиз. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармасынан көбүбүз билгенбиз. Мен аны окуп атканда дагы мага мындай түшүнүксүз болуп атканда, кийин тоого чыгып баштаганда анан биле баштадым. Бул Жапониянын эң айрымдарга эң ыйык болгон, эң бийик чокусу вулкан экенин кийин түшүндүм. Бир учурда кыялданып койдум эле. Ошол жерге барсам деп. Мынакей ошол кыялым буюрса орундалган так. Азыр мен 10 киши, 9 киши жетектеп баратам. 9 киши менен чыгабыз. Эре экөөбүз барын тартып барабыз. Азыр 2300төбүз. 2300 кичине Аларчанын бийигинен кичине бийигирээк. 2300 метр. Бул жерден 3776 метр бийиктикке чейин чыгабыз. Бирок аны 2 бөлүп чыгабыз. Бүгүн 900 метр көтөрүлөбүз. Ал жерде түнгө чейин калып, анан түндөн баштап көтөрүлөбүз. Себеп дегенде эмнеге түндө? Себеп дегенде дүйнө жүзүндө айтып келишет. Фудзиямадагы кадыр түн эмес, Фудзиямадагы кадыр таң эң дүйнөнүн кооз таңдарынын бири деп айтып келишет. Өткөндө биз Килиманджарога барып, ал жерден дагы көрдүк элек, чынында эле таң укмуштай кооз болот экен. Бул жерден дагы биз ошол таңга чыгып, ошол кооздукту көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эми карагыла, Фудзияма тоосуна дүйнө жүзүнөн тоо сүйүүчүлөр келет экен. Бул мага эмнегедир жанагы биздин тоодогу лыжа базаларыбызды элестетти. Мынакей көрдүңүзбү, мондай жатаканалар бар экен, ресторандар бар экен. Эртең ушул жерге эле келип кайра токтоебуз. Тоонун ылдый жагы мындай арчалуу экен. Бир аз дагы көтөрүлүп барып, баарын тартабыз. Караңыздар, баары азыр даярданып жаткан учуру. Биз жолду көрсөтүш үчүн Анастасия деген гид бар, ушул тоого чыгып, дайыма чыгып жүргөн. Ошол алдыга көрсөтүп, жолду көрсөтүп барат. Анан баарыбыз акырындап чыгып баштайбыз. Эре экөөбүз албетте мунун баардыгын көрсөтмөкчүбүз. Кеттик анда Фудзиямага. Не, в этом месте обычно все кричат. Завтра тоже. У меня просьба, никто не скрывайте, если что-то у вас болит. Не терпите, пожалуйста. Не скрывайте и не думайте, что вот я сейчас переболю, сейчас я переборю и так далее. Ладно, сразу говорите. Нога, живот, голова, все нужно говорить. Мы должны это знать. Это раз. Теперь смотрите, мы примерно ночью 2 часа будем выходить с вами. Это ночь. Поэтому сейчас вам нужно будет сделать таким образом. Быстро-быстро перекусить, все, что нужно сделать. Да, будет немножко дискомфортно там для некоторых, которые в таких там лоджиях не спали. Поэтому мы посмотрим, пофоткаемся, снимемся и сразу вниз к тому. В телефонах не копайтесь, быстро-быстро постарайтесь лечь, ладно? Сейчас у нас будет ужин. Смотрите, сейчас мы заходим в хижину. Нужно снять ботиночки. Приготовьте шнурки, развяжите. Ну скажите что-нибудь.
Only God can judge. Рацика деген бар. Бул негизги жатак. Рацика негизги жатагына ким барса билет. Ал жерде альпинисттер тоого чыккан, ушул жерде 40 тоолорго чыккан альпинисттер барып ушул жерге жатышат да. Эми Рацика менен бул жердин айырмасын салыштыралык. Бул дагы 3200 метрде. Рацика дагы 3200 метрдин тегерегинде. Жаткандардын баарына эра баарын көрсөтөт. Бирок бул жерде 2 кабат бутуңду сөзсүз түрдө чечип кирет экенсиң. Рациканыкына окшош ал жакта дагы 2 кабат, бирок ушундай комсомольский. Бирок муну көрдүңөрбү? Монтип бул жери жабылат экен. 2 комнатадан 2 кишилик же 1 кишилик болуп жабылып калат экен. Могу жерде болсо бут кийимдерди коет экен. Азыр бут кийимди алып алып мен эшикке чыгам. Жүрүңүздөр, тамак жеген жерин көрөбүз. Ушул жерде 40 жатышат. Бул жагына жатышат, тиги жагына жатышат. Бул жагында да өзүнчө жатаканалар бар экен. Тамак иче турган жерлери. Мен айтайын деген эки өзгөчөлүк нерсе, баары тамак ичип жеп атышат. Достор карасаңар. Каскаларды карагыла. Бул жана бизде куруучулардын каскасындай болгон жер. Бул эмне десем, бул көрсө жер титирөөгө экен. Жер титирөөгө экен. Дагы бир өзгөчөлүк. Бул столду көрдүңөрбү? Бул стол турбайбы? Анан булар болсо, ошо отурган столундагы монтип бөлүп коюшат экен. Монтип ар бирөөнө үнөмдөп, бирөө 2 орунду эле отуруп аласың деп. Карасаңыздар, барын ыраттуу бөлүп коюптур. Аймактарын көрсөтүп коюптур. Ошондон ары кетпеш керек экен. Акчаны бардык нерседен жазайт экен. Мону көрдүңөрбү? Теми электричестводан кылып, ар биринин таяктары болот экен. Ошол таяктарга басып келгенде чыгып келатканда мындай кылып эң салып берет экен да. Эң бул ушул жерге чыктым дегенге. Ар бир эңи 300 йен экен. 300 йен бул 200 сомго жакын акча. Мына ушинтип ушундай жатаканада жатып, топтор менен келип жатып бул жерге жатабыз. Бүгүн түнү саат 2-де чыгабыз. Саат 3 болоюн деп калды. 2:30-да чабуулду баштаганбыз. Чабуул деген альпинизмде штурм деп коет. Эми биз кыргызча которуп атабыз. Биз балдардын баардыгы фонариктер менен чыгышты түн ортосунда. Жана Фудзиямадагы кадыр түн деп коет го, бирок Фудзиямадагы кадыр таң кылып аткан учурубуз. Эмне үчүн түнү менен саат 12, 1, 2, 3-4 ошентип чабуулга чыгышат үстүңкүгө чыкканга. Себеп дегенде эртең менен Фудзияманын таңы укмуштуудай дүйнөнүн эң кооз таңдарынын бири деп эсептелет да. Аба ырайы мындай аябай жеңил экен башка тоолорго салыштырмалуу. Биздин тайпанын айрымдарына бул алардын жашоосунда биринчи чабуул. Ошон үчүн албетте булар кичине айрымдар шок болуп, айрымдарына ыңгайсыз, дискомфорт болуп барачат. Бирок өмүр бою каларлык, элесте каларлык иш ушул да. Чабуул түн ортосунда туруп, таңдан чыгып, чабуулга барып, Кудай буйрса, жолдон дагы тартып барабыз. Ылдый жактан эра көрсөтө алабы же көрсөтө албайбы, бүт баары фонариктер менен чуап бараткан. Баарынын башында мындай фонариктер бар. Баары келечет, көрдүңүздөрбү? Ошондой достор, ылдый жакта шаардын жалтыраган шаарлары көрүнүп жатат. Камера ала албаса керек, бирок тегерек четин баары шаар экен. Үстүндө болсо жылдыздар көрүнүп атат. Бүгүн аба абдан жакшы. Кеттик анда. Келдик, башчана чыктык. Башына 5 мүнөт 10 мүнөт калды. Фудзияманын таң атуусун көргөнү дүйнө жүзүнөн 1000 деген эмес, 100 000 деген эмес, миллиондогон адамдар келет. Ошонун арасында биз дагы кеңетип,
келе жатат. Анан бул жерде кооздугун бул камера эч качан бере албайт. Ошондуктан муну өзүңөр көрүшүңөр керек. Бул жерде видеону болсо жөн эле реклама катары эле көргүлө. Жок, тирүү көрсөңөр андай керемет. Көлдөр, буттар, таң атып атат. Биз болсо Жапониянын эң чоң чокусунда ушундай. Биздин тайпа толугу менен чыгып келишти. Жана чыгып келгенде дагы биз күткөн бул жерде эң маанилүү болгон күн чыгышка чыгып келдик. Көрдүңүздөрбү? Күн мына эми учуу чыгып келет. Биз чокусуна толугу менен чыгып келдик. Бизге кошулгула достор. Биз менен сөзсүз түрдө баардык жерде тайпабыз менен баардык толугунун чокусуна чыгасыздар. Баардыгыңыздар. Бизде ким болсо баары чыгышты. Я вас от всей души поздравляю. Вы потрясающая команда. Вы главное, что все дошли. Я очень рада за вас. Еще раз поздравляю вас с праздником. И хочу вот вам вручить памятные грамоты. Кыргызстан, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен сиздерди куттуктайбыз. Кыргыз элибиз, кыргыз жерибиз бекем болсун, түбөлүктө болсун. Эгемендүүлүк күнүбүз куттуу болсун. Фудзиямадан, Жапониянын эң чоң, эң бийик чокусунан сиздерге кыргыз уул кыздарыңыздардан ысык салам! Биз ар бир чокуга жерге алып жүрөбүз. Эре экөөбүз Жапониянын эң бийик чокусуна чыктык. Кратерди айланып келатабыз. 3776 метр. Бул жерге дагы келип кыргыз желегин көтөрдүк. Дегеле чокуга чыгып кыргыз желегин көтөргөн салтыбыз бар. Тоо аябай абдан жеңил экен. Эгерде трекинг кылам дей турган адамдар болсо, мен сөзсүз түрдө тоого келип кеткениңерди сунуштайм. Себептенде көп азыр Жапонияга турлар көп болуп калбадыбы, билесиздер да. Жапонияга келет, шаарларды карайт, өлкөнү карап кетип калышат да. Бирок Фудзиямага чыгып келсеңер, силердин сезимиңер да башкача болот. Мен Жапониянын эң бийик чокусунда болгом деп. Фуджисан деп коет экен. Фуджисан буларга ыйык тоодой эле. Бирок бул бүт баары вулканит экен. Вулкан болуптур. Менче миллион жыл эмес, миңдеген жылдар эле бир жакынкы арада эле болсо керек. Ичинин баары, кратердин ичинин баары көмүр сыяктуу экен. Анан жана шагыл. Мол таштар деле шагыл. Көрүнүп турат да, бир учурда бул жарылып, лавалар агып турган. Эми Жапонияда көп жер титирөөлөр болду. Аны силер барыңыздар билсеңиздер керек. Ал ошол экенин мисалы ушул. Бул тоо жөн эле вулкан, чоң бийик вулкан да. Келгиле сөзсүз достор. Саякаттагыла, бул өмүрүңөрдө кала турган нерсе, бул эсиңерде кала турган нерсе. Мынакей, Фуджиге да кеттик. Эми бул жерден биз түшөбүз азыр. Азыр кратерди бир айланып чыгабыз. Эрамын баарын көрсөтөт. Анан кратерди айланып чыккандан кийин түшөбүз. Эми туристтер, менче миңдеген туристтер го деп. Шагырайт туристтер толтура трекинг кылып жүрүшөт. Жөнөкөй эле адамдар чыгат, жөнөкөй эле. Биз келатканда 83-төгү бир кемпир бир канчанчы жолу чыгып келептир. Жапон кемпир экен. Фуджисанга көп жолу чыккан экен. Ушу 83-жолу чыгып, балким бул акыркы жолу чыгып келатам деген ой менен чыгып келептир. Ошондуктан 83-төгү кемпир чыгып атса, силер кантип чыкпайсыңар, чыгыңыздар. Достор, чокусундабыз. Биз кратерди тегеренип келдик. Бир жолу тегеренип, башынан аягына чейин. Айтып кете турган нерсе, 3776-да көрдүңөрбү мондай туалет? Бардык жерде даараткана. Бардык жерде. Ар бир кичине баскан сайын эле даараткана экен. Даараткана сливной эмес. Сливной деген баягы мындай аң касып коюп эле кетире берген эмес. Бүт баары очистной жана атайын тазалоочу сооружениялар. Атайын тазалоочу бүт баары очистной менен тазаланып, сийдик боктордун баары тазаланып, боктору удобренияга кетип, сийдиктери тазаланып, сугартылганга же болбосо башка нерселерге колдонулганга кетет экен да. Эми бияктан сугартылбайт, ылдый кетет. Булардын 3776-сына чейин мондай жол салышыптыр. Бетте гусеничный тракторлор чыгат экен да. Булар чыгышат экен, ушул жакка чейин алып келет экен, сууларын алып келет экен. Мен айтайын деген бир нерсе да, жолдо
бир адамды эми айта берейин ачык эле, бир адамды чоңураак даарат кылганга бармак түгүсү сийдиргенге уруксат бербейт экен. Тоосуна сийдиргенге уруксат бербейт экен эч кимге. Туалеттери бар экен, туалеттери баасы орто эсеп 180-2200 сом экен. Ошол жерге киришиң керек экен. Барбасаң өпкөң үзөткөн штраф экен. Эми могут таш эле биздикине эле окшогон таштар да карасаң бир кагаз жок, бир чий жок. Тиш чуккан чийди таппайсың. Бир шереңкенин бир чийин таппайсың. Эчтеке жок. Бүт тазалап турат экен. Тоосунун баары таптаза. Кирейген Фудзияма тоо, кратер, мратер менен кошо таптаза экен. Мына тазалык деген ушул да. Кылса болот эле экен да. Это что, очередь на то, чтобы Да, у нас принято уважать пространство другого, не мешать другому. Да не бойся, иди сюда. Башка кайыктар менен бирге согушабыз. Бул Ашы деген көлчөскен Хаконе аймагында. Анан ол эски сыяктуу эски пираттардын кайыгы сыяктуу кылып жасаган экен. Ошол жерде туристтик сыяктуу айланып баратабыз да. Анан эки нерсени айтайын дедим. Эми көлдүн кооздугунда, тазалыгында эч нерсе жок. Ал жерде вообще маселе жок. Көлү туп-тунук. Бул жер дагы туздуу эмес, мындай эле суу экен. Бул кичинекей эле көл. 3000 жыл болгон дейт, бирок 3000 жыл болгону болбогону эман ким билет. Кудайдын өзүнө койду. Достор карагылачы. Бул Жапония абдан жашыл экен, жөгөк экен. Бактардын баарын карагыла. Могу аркамдагы бактарды көрдүңүздөр да. Бактардын баары жашыл. Азыр тегил жака бул жерден түшүп барып, ошо туристтердин баары түшүп барып тигинде айланып барып анан тегил жака барып тоонун башындагы канаттык жол менен эмне деп айтабыз эми аны? Ошо асма жол менен өйдө чыгып барып тигил жерге барат экенбиз, аны да тартабыз. Достор, дегиле азыр Кыргызстанда дагы биз расизм үчүн, расизмге каршылуу, трайбализмге каршылуу, регионалдык бөлүнүүгө каршылуу, дүйнө жүзүндө дегиле бөлүнүүлөргө каршы күрөшүп келгенбиз да. Демократия ошо менен канчалык мүмкүнчүлүгү болушунча күрөшүп келди. Баарын теңдеп келди. Бирок бир нерсе эч качан өзгөрүлбөйт экени, эми бул баарыбызга эле белгилүү да. Байлар менен кедейлер эч качан өзгөрбөйт. Акча менен бөлүнгөндөр эч качан өзгөрүлбөйт. Бул жерде дагы самолеттордо деле билесиңер. Керек болсо ошо кичинекей кайыкта дагы көрдүңүздөрбү? Могу жерге бөлүп коюптур. Мындай бөлүп коюптур. Бул жагы виптерге. Албетте ал өзгөчө адамдар эмес, булар көбүрөөк акча төлөгөндөргө. Алар өзүнчө кенен, көрдүңөрбү? Бизде эконом вариантына түшүп атабыз. Эконом вариант жагын карагыла, ал жакта толтура кишилер. А бул жакта кенен, чоң, аянты чоң. Ошон үчүн акча менен бөлүнүү дайыма болот. Эгерде силер өзгөчө болгуңар келсе, өзгөчө болуп бөлүнгүңөр келсе, анда акча көбүрөөк табышыңар керек. Болду, бир эле шарт ошол эле. Бул жерде деле бар, бизде деле бар. Дүйнөнүн ар бир бурчунда бул бар. Мунсуз болбой койбойт. Бирок мунун баарын көрүп, мунун баарын билип, мунун баарын түшүнүш үчүн достор, саякатташыңыздар керек. Көбүрөөк саякаттап ушунун баарын көрүп, анан мындай дүйнө таанымыңар көп нерсеге кеңейе түшөт да. Биз Жапония менен дүйнө тааныбызды кеңейтип жатабыз. Кошулгула бизге. Жапонияда мындай экен, биз кыйкыр өкүрө беребиз го, бирок Жапонияда таштанды таштаган жер жок экен. Эл таштанды таштабайт экен. Анан таштанды таштаган көчөдө жана биз көргөн таштанды челекчелер жок. Таптакыр жок. Таптакыр челекче деген ат жок. Бизде ар бир эле мындай
төрт кошкон эмес, ар бир дүкөндүн жанында челекчилер бар го. Биз керек болсо ошого дагы таштанды таштабайбыз да. Ар кайча кыргыта беребиз. Мына Жалал Абадта көргөндөр, мындай кетип барат эле, момундай ташташыптыр го. Момундай эле, мындай элечи кетип барат. А буларда таштанды таштаган челектер жок да. Анан эми бизде болсо баягы бияка келип үйрөнөсүң да, булардын мыйзамына, булардын эрежелерине, булардын салттарына үйрөнүп өткөзүң да. Анан таштандыны жаныңа алып өткөз. Керек болсо Фудзиямагачы бер жакта колдонгон таштандыңды тоонун башына көтөрүп барып, кайра көтөрүп түшпөдүкпү. Биз кыргызчы ошондо даана шорубуз кайнады да. Ёлки депчи. Көтөрүп барып, көтөрүп келдик. Эми достор, ушуга чейин алып келип койду. Мына биз Жапонияда 5-күн жүрөбүз. Таштанды көрсөң сүйүнүп кеткенсиң. Мына сүйүнүп кетет экенсиң да, бир таштанды челек көрсөңчү, сүйүнүп кетет экенсиң жүгүрүп барып. Мына азыр дагы баягы ичкен жеген могу бөтөлкөсү көтөрүп ары бери басып жүргөнбүз. Жанагы таштандыларыбызды көтөрүп алып, тиги маймылдардай болуп элечи, мындай айткандачы. Могу жерден таштандыны көрө калып, сүйүндүк да, сүйүнүп жыргап кетти. Ушуга жеткирди, ушуга алып келишти. Эми мунун таштандысын минтип эле карап койсоңорчу. Мынакей кагаз, мынакей жерин бөтөлкө, мынакей эме бөтөлкө, темир бөтөлкө, алюминий, мынакей айнек бөтөлкө. Эми муну азыр эре тартат, карасаңар эме бүт бары эл билет да, муну эч ким сорттобой эле. Эл билет, эмнени салыш керек, көрдүңөрбү? Айнек, темир, пластик, кагаз. Эл билет да, тартипке көнгөн да, тартипке. Биз жанагы кененчиликти, демократияны, мүмкүнчүлүктү аша чабат деген ошол да. Жана момундай таштандыны момундай алып барат туруп, момундай эле таштап алып кете беребиз го. Мына ошол үчүн биз жыргап жүргөн жашообузду билбейбиз. Ошон үчүн биз мындай тартип дегенди билбейбиз. Ошон үчүн жоопкерчилик дегенди билбейбиз. Анан ошон үчүн бизди камап, тыгып түрмөгө тыгып атсачы, мен ошондо айтам да. Кээдечи, бизди ушинтип эсе бир жакын арада үйрөнбөйт болушубуз керек. Кайсы бир деңгээлде туура эле болот болсо керек депчи. Кеттик анда достор, биз эмесине келдик, жанагындай чоң жерине келдик. Чоң жерине Асма жанагы жип менен келдик, ошол жерди биз көрсөтөлүк. Кара жумуртканы брендке айлантышып, кара жумуртка менен таттууларды дагы, шоколаддарды дагы жасашат экен. Кара жумуртка менен оюнчуктарды да кылышат экен. Айтор кара жумуртка жана легенда. Мен бир жолу туризм багыттагы, туризм өлкөсүндөгү адамдарга сунуштагам. Моуларды легенда кылып эле, бизде уламыштар көп да. Ошол уламыштарды алып эле жакшы бир уламыш кылып эле, ошону бренд кылып эле тегерете бериш керек туристтерге депчи. Ошондо баары күлүп шылыңдашты эле да. Мына печенье, кара жумуртка, мына магниттер, кара жумуртка, уламыштын эле негизинен. Мынакей момпо сүйүлөр кара жумурткадан. Көрдүңөрбү? Бир уламыштын эле айынан булар бренд кылып туруп, эми карагыла. Толтура килейген дүкөн кылып туруп, бул жака Асма жип менен бияка алып келет, жанагы канатная дорога деп коет го, ошол эки менен бияка алып келет. Мына сатып эле жатышат. Бүт өйдө ылдый кийген кийимдери бүт бары кара жумуртка. Мына. Пожалуйста, болду. Кара жумуртка кылып койгон, элдин баары кара жумуртка алып атышат мына. Кара тукум дечи. Тиги түштүк тараптагыларда таарынып каласыңар, анан кара жумуртка деп атат, кара тукум да, бул жумуртка эмес деп. Ошо мына кара тукум. Кара тукум жиндилиги болот да бuyakta. Ушундай достор. Моунун баары чыгып алып кара жумуртканы сатып алат. Кара жумуртканы болсо эмне кылат экен десеңер. Мен боёйт экенби десем, жокмун, боёбойт экен. Кадимкидей эле тооктун эле тукуму, жумурткасы, камукак дегендей. Анан муну боёй бүтсем, жок, боёбойт экен. Муну атайын, бул жерде бир атайын суу бар экен. Бул жерде кene гейзерлер чыгат экен да, карабайсыңар. Гейзерлер чыгат экен.
атайын ошол эки табигый суу бар экен, суу чыгат экен, анда бир өзүнүн бир заттары бар болуш керек. Ошол сууга муну кайнатат экен. Ошо кайнатканда бул кара болуп калат экен. Анан муну болсо ажыдардын жумурткасы деп айтат экен да. Тигинеки ажыдардын жумурткасы тетиги жерде турат. Баары ошол жерге барып сүрөткө түшүп атышат. Ажыдардын жумурткасы деп кара жумурткаларды бөлүптөр. Анан мен бирөөнү Эрага берип атам мынакей. Кара жумуртканы жаралаганда Эра утулду, мен уттум. Кара жумуртканын ичинде кадимкидей эле биздин эле жумуртка. Бирок мунун мен тет жакта сүрөттөрүндө көрдүм да, бирөөсү могу ичи да кара болот экен да, кээ бирөө чанын эмне кылат экенин билбейм. Бирок аяк түбү келип мынакей кара жумуртка могу тузу менен окшойт. Тузу экен тиги жерде. Жөнөкөй эле таң озурайын кара жумуртка. Могу 4 жумуртканы биз 500 йенге сатып алдык. 500 йен ушу 300 сомдун тегереги. Канчалык кымбат эмес билбейм. Ичин мынакей. Легенда боюнча мындай экен, туугандар. Легенда боюнча, уламыш боюнча мындай экен. Бул жерде илгери ушу ажыдардын жумурткалары болгон экен. Анан ошол эки жумуртканы жеген кара жумурткалар болуп экен. Кара жумуртканы жеген адамдар 7 жылга жашоосу өзгөрөт экен, уланат экен да. Өзгөрөт эмес, уланат экен. 7 жылга. Неге 7 жыл? Ким ченеген, кандай кылган, өлүп баратканда берилгенби, билбейм анысынчы. Кыскасы 7 жылга жашооңор уланат деп ошондой уламыш кылып коюптур. Так что мындай ооруп өлүп бараткандар же бул жылы мен точно өлгөн там же бир 2038 жылы мен өлөм дегендер ушуну жесеңиздер 2000 ошондо 39 жылга чейин жок 39 жылы смело жашайт экенсиңер да. Мен ажыдардын жумурткасын жеп көрдүм. Тооктун жумурткасындай эле даамы бар экен. Бирок 7 жыл силерге караганда көбүрөөк жашайм, отвечаю. Анан мен менен чогуу ошо 7 жыл улантып жашайм дегендер сөзсүз түрдө Карпектин уулу менен Японияга барышыңар керек экен. Карпектин уулу менен барбасаңар иштебейт дейт. Ошо менен барышыңар керек экен дагы. Анан барып ушуну жесеңер буюрса 7 жыл узунураак жашайсыздар туугандар. А бирок эгерде чын-чынына келгенде бул уламышты мен эмне деп ойлойм? Менимче бул мындай болгон да. Бир тоок келип бул жака жумуртка тууган ушул гейзердин жанына. Же бирөө чеки жумуртканы алып келип ошол эки гейзер ысык сууга салып ийген байкабайт. Анан анысы бышып капкара болуп калганда анан ошондон келип бул ажыдардын бул жакта тоодо явно ажыдар жашайт. Ажыдардын жумурткасы деп анан ошондон тарап кеткен. Элдин баары ошол эки менен бизге бирдеке эле берип койсо ошол экиге билесиздер да. Чап-чабышып анан аны өзүбүз кошуп ийебиз го. Улантып ийебиз. Биздин ошондой жайыбыз бар. Так что мен 7 жыл көбүрөөк жашайм, достор. Thank you. Thank you. Кара балмуздак, кара балмуздак. Эми мен айтып коеюнбу? Муну көрүп эле мен черное сумасшествие же кара жиндилик деп койдум. Уланууда кара балмуздак дагы бар экен. Баарын карартып эле кара жумурткадан баштап уланып кеткен. Көрдүңөрбү? Жөн эле кара жумуртка деп туруп ойлонуп чыкканда бул тарыхый факт эмес. Кадимкидей эле ванила балмуздагы, ванила дамы. Мына керек болсо попкорнду да капкара кылып да. Болду. Мен бир 3-4 жыл мурун кайрылгам да, биздин туризм министрлигине кайрылгам. Туризм департаментине кайрылгам. Мен айткам, бардык жерде Кыргызстандын ар кайсы жерлеринде толтура уламыштар бар. Могул жерге кара айгыр кирип кетип, анан ал жерден сулуу кыз болуп чыгыптыр. Анан баланча түкүнчө ушуга окшогон уламыштар толтура да. Жанагы Кочкордо деле мисалы могул жерде кыркчоро көмүлгөн деп, ал чынбы калппы ким билет. Ошол сыяктуулар толтура да, жарымы чын, жарымы уламыш болгончу. Ушунун баарын эле ошондой легенда кылып туруп, жакшынакай кылып сүрөттөп туруп, мондай брендтеп туруп эле туристтерди алып барып эле ушинтип айтып эле анан кыла берсечи, муну андан ары ушинтип эле уланып кетет карагыла. Могу жерде кара эмес эчтеке жок экен, бирдеке
Мына момпуси. Капкара момпуси. Мына момпуси. Капкара. Бүт кара. Керек болсо пакеттерин өзү чейин кара кылып, кара жумуртканын аягыңызга мына шоколадтарда бүт капкара. Достор, уялбай этпей эле биздин ар бир жердеги жана уламыштарды айылга барсаң, айдын булум бурчунда эле бар. Могул жерде алтын табылган, могул жерде ажылар болгон, могул жерде баланча болгон, түкүнчө болгон депчи. Маркетинг, туризмдеги маркетинг ушундан түзүлөт. Бирөө кара жумуртканы айтып койду эле, 7 жыл жашоосу өзгөрөт деп. Ошондон баштап керек болсо кара балмуздакка чейин жеп атышат. Мын деле билбейм эми. Жок дегенде бир 2-3 күнгө чейин узарар. Биз өзүбүздүн турубузда Жапониянын жанагы ылдам поездерин дагы текшерели деп чечтик, ошерекиге кирдик. Ал эми биздин тур боюнча дейле тур болгондо биз кыргыздар абдан үнөмдөйбүз да, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн эң арзан билеттерди алганбыз да. Эң арзан билеттер кайсы экен дебейсиздер. Эң арзан билеттер оруну жок билеттер болот экен. Булардын мисалы оруну бар билеттери болот экен. Жанагы мисалы VIP бизнес билеттер бар го. Андан тышкары, бизнестен тышкары жөнөкөй эконом билеттер болот экен. Эконом билеттери эконом вагондо, бирок өзүнчө орундар менен. Андан тышкары эң арзан, кыскасы кедейлерге пипец. Көрдүңөрбү? Ылдамдыгын көрдүңөрбү? Учат. Кыскасы биз бул мындайча айтканда Жапонияда кедейлербиз да. Эң кедей билеттер мында болот экен. Буларда оруну жок, свободный вагон, эркин вагон деген болот экен. Ошону алат экенсиң. Ошол жерде орун бош болсо ошону алат экенсиң. Ошол билеттерди алдык. Киотону көздөй кетип атабыз. Киото бул Жапониянын эң эски борбору болчу. Кийин бул Токио борбору болгон, кийин эски борбор болгон. Ошол жакка кетип атабыз. Азыр болсо ошол азыр могу зуу деп ылдамдык менен өткөн поезддардын ичин көрөбүз, кандай болот экен. Кеттик. Биз азыр экспода жүрөбүз. Кыргыздын павильонун барып карадык, Жапонияда экспода. Анан мен айттым, кайсы өлкөлөрдүкү эң кооз. Ошол жерге алып баралар. Себептенде экспонун баарын көрүү мүмкүн эмес экен. Ошондо биринчи эле айтканда Кытайды айтышты, Сингапурду айтышты, анан Түркменстан деп айтышты. Түркменстан деп. Эң кооз павильон деп. Кезек толтура, макта кезек толтура. Кирип келгенде эле, ва! Бул кишини тааныйсыңар эми? Жакшы белгилүү болуп калган. Welcome Turkmenistan деп турат. Пожалуйста. Жүрле эми барып көрөлүк. Могул жерде карагыла кезектин барын. Толтура. Мунун кезектин түгөнбөйт. Кеттик деп. Азыр эми карагыла. Бүт паналиттештирилген. Гүлдана бул жакта иштейт, биздин кызыбыз, бизди көргөзүп жүрөт. Азыр презентациясын көрөлүк. Вау. Достор, Түркменстандын павильонун көргөнү кино көргөндөй келишет экен да, кино көргөндөй баары. Укмуш кылыптыр. Укмуш эмнечи? Элдер кино көргөндөй келип, баары чогулуп келип көрүшөт экен. Вообще керемет. Ютонг
Это китайский автобус, видать, там ал жақта шықса керек, Аркадаш Шахири деп қойыптыр. Түркменистан павильонында 3 қабат екен. 3-ші қабатта ресторан бар екен. Ресторанда кезекті қараға. Ел түркмен ресторанында біз тамақтанамыз деп, ел кезекте тұрады. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет. Бұл ең чоң инвестиция тартуға салым, имиджді оңдауға салым біле ушул. Ушул могул жерде жапондорду менче кыргыздын, казактын, балким өзбектин эмес, азыр өзбектикине барып коебуз, бирок кыргыз менен казактыкына караганда ушул эсте каларлык 100%. Кытай андан ары кеттир. Албетте Кытай дүйнө жүзүндө азыр биринчи болсо керек. Булар бүт могу дубалынын баарын санариптик билим тактасы кылып коюптур да. Ар бирөө келип жапончобу, кытайчабы, корейчабы, башка тил, англис тилче которуп, эгерде жаныбарларын көргүн келсе жаныбарларын, чөп-чарларын көрсө чөп-чарларын алмаштырып көрө берет экенсиң да. Бул жерин көрөлчү. Бул жер эмне дейт? В общем, Кытай укмуш. Өзбекстандын павильонун карагыла. Келет. Жыгаштан кылып, ылдый жагын оңдоп алып жазыптыр. Колточуп жазыптыр. Көрдүңөр? Жүрүлө бар ичин көрөбүз. В общем, өзбектер дагы креативдүү кылышыптыр. Ылдый жакта дагы, ичинде дагы жанагындай көргөзмөлөр бар болчу дейт, креативдүү, бирок анысы азыр система бузулуп, ачылып киргизе албайт деди, бирок үстүн көрдүңөрбү, элдер сейилдеп жүрүшөт, отурушат. Анан ар бир бакка, ар бир дубалга ушундай нерсе жазап коюптур. Минсең интернеттен кел такасаң, интернеттен неме чыгат экен. Маалымат чыгат экен. Мондай маалымат чыгат экен. Анан ушул бак жөнүндө каяктан жазалган, эмне жазалган, анан мойтуп тилди сурасаң, япончо, англисче, өзбекче. Хаба. Вот. Так что булар дагы өзүнчө ушунтип аракет кылыптыр. Казактардыкы биздикине эле окшош дейт. Жүрүлө, биздикин барып көрүп, анан сүйлөп кетебиз. Достор, биз азыр Кытайдыкын көрдүк, өзбектердикин көрдүк, дагы түркмендердикин көрдүк. Бул эң жакшыларды, жакшы жазалган дегендердин. Азыр эми Кыргызстандыкындабыз. Кыргыздардын павильону экспода чоң комплексте, майда павильондордун арасында коюлган экен. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Эми баягы биздин жасалмалар, тиги жерге ролик жазап, биздин тоолор жөнүндө роликтерди жазап, жапончо аны которгон экен. Шырда адамдар келип отуруп, жанагы тиякта Кытайдыкын, түркмендердикин тегерек жерде көрүп атса, бул жерде ушундай экранда кичинекей жерде көрүшөт экен. Эми жүрүңүздөр. Мынакей бул кичинекей жерде, кичинекей кыргыздын павильону эми бурушча экен, кичинекей бурушча. Бул жерде жапон кыздарды тургузуп койгон экен. Булар жапон бияктагы эле кыздар ушу жерде иштешет экен, буларга акча төлөп берсе керек. Анан ушу маалымат берип, буклеттерди берип, биз жөнүндө маалымат берет экен. Бизди экспода тосуп алган Гүлдана деген кыз. Гүлдана деген кыз диаспоранын катчысы болуп иштейт экен. Диаспорадан келип, кыргыз диаспорасы, Жапониядагы кыргыз диаспорасынан келип, анан бизди тосуп көрсөтүп атат да. Анан бул жерде кичинекей бурушча болгондуктан, достор, кеттик. Тиги жерде кичинекей эле буруш экен. Андан кийин булар кыргыздардын азык түлүктөрүн могул жерге койгон экен.
кыргыздардын азык-түлүктөрү, моозери, балдары, жанагы кыргыздын балын урдап кеткен, так ушул жерден урдап кетишкен экен. Бул жерге коюп, кыргыз шоколаддары, тиги жерде супара чуңурчактын шоколаддары. Дагы эмнесин айтам эми? Бизде эми ушул экен, эми могу жерде жанагы мынакей мөмө, ысык ата суусун алып келип коюптур. Болгон ушул. Болду. Болгон ушул могу жаңы шоколаддар. Алатоз шоколад дейт. Болду достор, мен сурадым. Бул шоколаддар кимдики деп. Бул шоколаддар бияка келген, бияка алып келип ушу балдарды саткан жеке ишкерлердики экен. Жеке ишкерлердики. Бул бал, сал, аныкындар. Болду ушундай эле кичинекей. Мындайча айтканда достор, мындай экен да. Биздин могул кирейген дүйнө жүзүнө белгилүү болгон экспо, жарым жылдык экспо, жарым жыл тура турган экспода биздин кичинекей бурушчабыз эми мындай да. Жөн эле мындай галочка үчүн, ырым үчүн эле формалдуу түрдө биз ошол жерде турушубуз керек деп эле коюп коюптур. Калганы эчтеке жок. Эми мен эмне деп айтам? Мисалы Түркменистан. Менимче Түркменистан бизге караганда кедейирээк, мисалы эме боюнча, табият боюнча, туристтик потенциалы боюнча кыйла кедейлик. Эми Түркменистанда бара турган, көрө турган деле жер мындай саналуу эле. Мен билгенденчи чөл да. Ал жерде жакшы деле эчтеке жок. Кыргызстан ага караганда туристтик жактан өтө чоң потенциалы, өтө чоң бай. Бирок алардын өлкөнү көргөзгөнү, сунуштаганы, биздин өлкөнү көргөзгөнү, сунуштаганыбыз эми мындай салыштыруу мүмкүн эмес да такыр. Биздики мышык ыйлай турган деңгээлде да. Мен эмне деп айтам? Ашып кетсе дүйнөдө бир жылда 3, балким 4 эле экспо болот. Бул эң көп дегенде. Айрым учурда 1 же 2 экспо болот. Мына Кытайда 1 экспо болуп атканын мен билем. Европада 1 экспо болгонун билем. Жана мына Жапонияда 1 чоң экспо болгонун билем. Ошого дагы биз татыктуу өзүбүздү көргөзө алган жокпуз деп эсептейм. Эми мисалы биз албетте бул акча талап кылат, бирок мен ойлойм эми кичине көбүрөөк көңүл бурса, бул Кыргызстанды туризм жактан көрсөткөн, имиджин көрсөткөн, бир инвесторлорду тарткан, дегиле Кыргызстан жөнүндө жакшы ой калтырган эң жакшы аянтча деп ойлойм. Бирок ошол аянтчаны биз тилекке каршы таптакыр мындай мүмкүнчүлүгүн колдонгон жокпуз да, таптакыр. Ушул анан тигиле буручу бар экен. Жерде Кыргыз Республика деп жазылып турат. Оз үй менен жазып коюптур. Болду. Башка эчтеке жок. Анан могул буруч. Башка эчтеке жок. Кыргыз шоколады. Башка эчтеке жок достор. Мен ойлойм, мисалы могулар жанагы КТРде же башка жерде биз туризм кыйынбыз деп жарнамалагандан миң эсе өйдө миң эсе жакшы аянтча деп ойлойм. Элдер бияка күнүнө 5000 сомдон баштап акча төлөп келишет экен. 5000 сомдон атайын кел. Павильондордо кезек турат. Кезек. Мына Түркменстандыкын көрдүңөр. Куйрукмуш. Ал эми биздикин көрсөң, эми ушуну көрүп эле мисалы айтып коет да, бул байкуш өлкө экен деп коет да. Эми билбейм, мисалы биз заңгыратып могул жерде футбол аянтчаларды салып атабыз. Менче бир кичинекей футбол аянтча кеткен акчаны ушул жерге жумшап койсочу, натыйжасы кыйла көбүрөөк, кыйла жакшыраак болмок деп ойлойм да. Ошон үчүн бул багытка жооптуу адамдарга айтат элем. Бул потенциалды, мындай потенциалды колдоныш керек. Эми Жапонияныкын биз уттурдук. Жапония кетти бүттү. Омин убак октябрда, 15 октябрда ошо менен бүтөт экен. 6 айлык аянтча кетти. Башка дагы эксполар болот эмки жылдарда. Ошондо биз колдоно алат экенбизби же колдоно албайбызбы? Бул чоң маселе. Колдоно алабыз деген үмүттөмүн.
кеттик. Меркурий отельде. Биз Меркурий отельде. Карасаңыздар, жапон кызында эле мен жапон кыз экен деп бере калсам, салмасызбы дейт. Мен тиги эмесин атын да окубай калып турмун. Аты болсо Чолпон. Чолпон салмасызбы? Саламатсызбы, көргөндө коштомун. Сиз Оштон болосуз. Оштун жүргөнүмүн. Чолпон Оштон, сиз бул жерде канча болдуңуз Жапонияда жүргөнүзгө? Бул жылда 4 жылдан ашып калып десем болот. Алдын 2 жыл окуп кеткен бул жерде. Жапонияда сиз Жапония келип калган себебиңиз мага айттыңыз, азыр мектепте окуп жатканда эле ошол жерде чакыруу келгенде жана эмелерге керек программалар, Ооба. Ал жерде биринчи бул жерден 2 жыл мектепти бүткөргөнмүн, Япон мектебин өзү тил боюнча. Анан кийин үйгө баргандан кийин Кыргызстанга кайтып баргандан кийин ал жактан уже жумуш сунушталган. Ошо жумуш боюнча келдим. Ошентип анан бул жерде мына 5-жыл кетти иштеп атасыз. Жапония жагып атабы? Жаган. 5 жылдын ичинде айылга бардыңыз беле, тегин Бишкекке? Бара элекмин. Бара элексиз. Сагындыңызбы? Аябайсың. Аябай сагындыңыз. Аябайсың. Бирок Жапонияда иштеген кандай мындай жалпысынан? Жеңил деп айта албайм. Биринчи 2 жыл аябай адаптация убакыты кетет, бирок кийинки 3 жылдары уже мага жакшы болду. Сиздин келечегиңизде кандай? Бул Жапонияда калам деп ойлойсузбу, же Кыргызстанга келем дейсизби, же башка өлкөгө кетем деп ойлойсузбу? Кыргызстанга баргым келет, бирок чынын айтсам, көп өлкөлөрдү дагы көргүм келет. Ошон үчүн башка өлкөлөргө дагы барып калышым мүмкүн деген. Азыр жапон тилиңиз эркин. Эркин деп айта албайм, себеби канчалык көп жашаган сайын ошончо көп нерсени билбей турганын биле бересиң. Абдан сонун. Муну акылдуу адамдар гана айта алат. Азаматсыз. Тапкан бул жерде кирешеңиз, айлыгыңыз жакшы элеби баары? Киреше жетишет деп ойлойм, бирок өтө эле жакшы деп ойлойм. Себеби ар бир жумушта өзүнүн деңгээлинде даражасындагы айлык болот. Өтө көп деп айтам, бирок жетиштүү. Жетиштүү. Сапада жетиштүү. Мага бул жердеги биздин кыздар да айтып атат, эң негизгиси бул коопсуздук, мамилеси жакшы, ошон үчүн бул жакта жүрөм деп бир кыз киши да айтты да. 100% айталам. 100%. Коопсуздук жакшы. Элдин мамилеси жакшы. Ооба. Түнкү саат 3-4-дө чыгып берсең эч нерсе Видеолорго салам айтсаңыз болот. Мам, пап, всем привет. Я, по-моему, очень скучаю. Я надеюсь, приеду либо в этом году в конце года, либо на следующий год в начале года. Классно. Чолпон, ийгилик сизге. Рахмат. Көрдүңүздөрбү, балдар? Кааласаң, эми дүйнө жүзүнө барып иштесең болот. Дүйнө жүзүндө барып ордуңду тапсаң болот. Каяка качып баратасың? Бул Жапондагы кыргыз. Ассаламу алейкум. Атың ким? Кантора. Бул жерде 8 жыл болду. 8 жыл. Кантора эме Окинаванын чоң экен. Окинавада Кыргызстан чоң шефи? Жок. Карапайым. Скромный. Атың? Ассаламу алейкум, Шатман менин атым. Шатман каяктын кулуна болсуң? Көлдөн, Көлдөн болом. Көлдөн. Кантора каяктан? Мен Оштон. Оштон, Көлдөн. Бул жигиттер бизди алып келип жүрөт. Канча болду Шатман? 2 жыл болду. 2 жыл болду? Окинавада жүргөнүмө 2 жыл болду. Бирок 5 жыл мурун бир келип практика өтүп кеткем. Ушул компанияларда. Бияка эме тааныш билиш жок эле келсе болот бекен же тааныштар керек бекен? Жок, таанышы жок эле, өзүм окуп эле келсе болот. Чоң балким шеф болуш керек бирөө. Жок, кандай эч нерсе кереги жок. Депутат атаң болуш керек Жок. жок. Жок, андай кереги жок. Бир аз аракети болсо эле келсе болот. Аракет кылыш керек. Президенттин жердеши же тиги Кыдыршаевдин жердеши болсун. Жок, андай эмес. Жок, андай эмес. Окуш керек, Окуш керек. Окуш керек дейт. Балдар, жигиттер бизди 2-3 күндөн бери коштоп жүрүшөт. Экөө тең зыңгыраган машиналарды айдап алып жүрүшөт. Демек, иштеп акча тапса болот. Болот албетте. Аракет кылса эле болот. Аракет кылса эле болот. Окуш керек деп Кантора жакшы нерсени айтты. Тилди үйрөнүш керек. Жапонияга келиш үчүн тилди Тил болуш керек, аракет жөндөм болуш аракет, керек. Тилди ошол жерден үйрөнөсүзбү сиз? Кыргызстандан. Курстарынан. Ооба. Как раз силер келген компания бар го. Жапон стайл. Unique Asia'дан да? Сиз да курстан окудуңузбу? Курстан окудум. Мен биринчи университеттен окуп, анан курска да бардым. Unique Asia курсуна да барып, ошол жактан бул жакка келип отурабыз. Сиз болсо курс эле окуп эле келдиңиз. Мен прямой мектепке келгем да, японский школагачы. Канчанчы класста окудуңуз?
Жоқ, эми баягы курстар бар, языковой школа. ошондон эле. Ошондо 1,5 жыл. 1,5 жыл. Азаматсыз. Көрдүңүздөрбү, достор? Бул жигиттер дагы, чолпон дагы жөнөкөй эле тааныш билиши жок, бирок өздөрүнүн аракети менен өздөрү эле курстарды окуп эле, тил үйрөнүп эле бияка келип иштеп атат. Демек, жалкоолонбосок, иштеп аракет кылсак, дүйнөнүн ар кайсы жагына эмес, дүйнөнүн тесигине барып ордуңду таап алсаң болот да. Рахмат. Достор, эми муну буга чейин башкалар деле кылып келишкен. Бирок ошол экспериментти биз деле кылып коелу дедик. Себеп дегенде булардын тазалыгы эми таң каласың булардын тазалыгын. Азыр булардын элдер басып жүргөн эле паркынан биз эксперимент кылалы дедик. Мынакей менин кийген бутум. Чечтим. Азыр эксперимент үчүн мынакей. Карайлык, эми бул жерде кара полоскалар бар экен, бирок көрдүңүздөр, бул жер таза, Бул жерлери таза. Бул жерлери таза. Жүрүңүз, кеттик. Тетигил жакка басып барабыз. Ушунчалык таң калыштуу, көчөлөрүнүн баардыгы тазалыгы таң каласың. Эми билбейм азыр канча кадам бастык, бирок адам баласы ушунча таза боло алат экенин дагы мындай далили да. Ушунчалык таза кылат экен. Мен өзүмдүн баракчаларыма да чыгардым. Булардын люктары жер менен түп-түз болот экен да. Бүт бары. Бир да люк жок. Мынакей азыр келдик. Тетигил жерден бери 100 метрге жакын басып келдик. Карагылай. Мына. Эре үзгөн жоксуңбу? Үзгөн жок. Карагылай. Бул эмне деген өлкө бул? Эмне деген өлкө бул? Ушундай достор. Достор, азыр бул бир таза жерден тартып алды булар дебес үчүн биз азыр шаардын ичинен дагы тартабыз. Мынакей, дагы эле шаардын ичинен тартабыз. Кеттик. Аппак байпак менен. Шаардын ичи. Азыр атайын бул жөн эле таза жерден басып атат. Көчөлөрү кандай болупсун дегендерге. Көрдүңөрбү, кадимкидей эле Токионун жөнөкөй эле көчөсү. Жөнөкөй эле көчөсү. Мынакей. Келдик. Эксперимент. Каралы. Бул Токионун көчөсүн сен кирдетип албайын деп коркот экенсиң да. Байкабай кирдетип албайын. Гир байпагым менен же болсо гир бутум менен кирдетип албайын деп коркот экенсиң. Куда ушундай таза экен. Ушунчалык таза экен. Балдар, бул эми Токиону мисалы жөн эле өзүңдү өзүң уят кылыш үчүн деле келип койушуң керек экен да. Келипчи кой таза жүрөйүн, ёлки деп өзүңдү өзүң уят кылыш үчүн келиш керек экен, как минимум.